Мунушентип шаркырап аккан суу, жипар жыттуу гүлдөрдү койнуна алган, кереметтүү Кыргыз мамлекеттик аларча жаратылыш паркында өтүп жаткан Кыргыз таануу долбоорунун 2-чи күнүнүн да таң атты. Бүгүн мырзалар жылкы союп, аны устукандашса, кыздар сары май жасоо боюнча ат салышмакчы. Мен Кудайым, ушул малыбыз Кудай жолуна, ошондой эле ата-бабаларыбыздын арбактарына багыштайбыз. Кыргызстанга катышкан балдардын келечеги кең болуп, жолдору шыдыр болуп, тоскоолдору жок болсун. Бул койдукундай эле сыйрылат, бирок дагы бир өзгөчөлүгү бар. Койдукун бул буяктан баштап сыйрылса эгерде, мунуку болсо ылдыйраак сыйрылат, ылдыйраак жагынан. Дагы жылкынын өзгөчөлүгү башты куйкалабастан сыйрып терисинен өтөт. Сыйрып алат баш терини. Шыйрагын илгерки заманда тарамыштарын алып алып, мындай шыйрагында эт деле жок да, тарамыштарын алып жип жасачу экен. Жылкыныкы койдукунан айырмаланып, биринчи жиликтерден башталат да, мягынан жото жилик чыгат. Бул чоң болгондугуна байланыштуу биринчи жотол жилик чыгарабыз, андан кийин кашка жилик чыгарабыз, андан кийин жамбаш чыгарабыз. Ар жагында уча эле калат. Койдуку болсо куймулчак, жылкыныкы болсо уча чыгарылат. Айырмасы ошондо. Устукандоо мыяктан аягынан башталат деп койсок болот да. Тиги койдукуна салыштырмалуу. Биринчи жото жилик чыгат. Бул азыр кашка жиликтен, бул кашка жилиги калды. Жото жилигин кесип алдык, кашка жиликтен ажырады. Көрдүңүз да? Жиликтердин улуу, кичүүсү ар кайсы дубандарга байланыштуу болот экен да. Биз изилдеген боюнча ар кайсы дубандарды изилдеп көрсөк, устукан тартуу бир жакта бирөөсү улук, бир жакта бирөөсү андан улук эмес, башка устукан улугураак болуп калат экен. Мына кашка жилик чыкты. Онда биринчи кар жилик чыгат, койдукуна окшош эле чыгат. Бирдей эле. Койдукунда эле ушундай көтөрүп алып, ушундай кесип туруп, ягынан бир согуп койсоң, тагы чыгып кетет го. Дал ошондой эле да. Бул аз кар жилик чыгат, күн жиликтен бөлүнүп атат. Негизги сыйлуу устукан, барыңар көрүп турасыңар, бул уча. Бул эркек адамга эң сыйлуу конокко тартылат. Ар бир дубанда тартылышы өзгөрүшү мүмкүн. Себеби дегенде, мисалы үчүн бул көлдөн арында учага жанына уча табак деп, бир ошо табакка 9 кишиге жанына киши кош берет да. Табакка 9 кишиге устукан салып даярдап берет. Чүйдө таласта болсо, бул немеге учаны жалгыз эле бир кишиге, жанда ош табакты дейли, жанда устукан кошпой эле бир эле кишиге тартат, жалгыз эле. Арында, көлдө атайын уча табак деп, бир 9 кишиден турган дасторкон жайып, табак берилет, тартылат. Чүйдө таласта болсо, уча табак деп, табак тартылбайт. Жөн эле устукан катары эле кетип, анан жанында устукандарды кандай 5 киши болсо 5 киши, 7 киши болсо 7 киши болуп тартыла берет да. Немеде болсо, нарында, көлдө атайын уча табак деп 9 киши, же жанда дагы жанда ош табак деп 5 кишиден же 7 кишиден турган табак тартылат да. Анан мунун өзгөчөсү, алган адам чоң келет да. Бул өзү келип, негизинен жанда өзү ост дейп жегинен. Анан табакта отурган адамдарга да өз этинен кесип бөлүп бериш керек. Ошондой эле билесиңер, бизде сыйлуу тамактын бири 5 бармак. 5 бармакка дагы өзү да кесип берип, ушу учанын этинен деп бөлүп туратыш керек да. Анан дагы бир
өзгөчөлүгү учанын алган киши бул учанын жолун жасаш керек. Анан балдар силерге айтып кете турган нерсе, ол уча табакка сөзсүз кошула турган мына омуртка. Омуртка деген бул чабылбай, бүтүн ошо табакка тартылыш керек. Негизи кээде деген бул омуртка чабылып экиге бөлүнүп тартылат да. А уча табакка немеси чабылбай тартылса бул талап да. Дагы бул сыйлуу устукандын бири жилик жамбаш. Бул чоңдугуна жараша 4кө же 5кө чабылат. Дагы кошумчалап айта кетет бул күң жилик эркек кишиге такыр тартылбайт. Негизи бул келиндерге тартылат да. Ошондой эле мынакей мына төш. Төштү дагы муну бөлүп чаап жалаң кыздарга тартылат. Эркектерге, келиндерге тартылбайт. Сыйлуу устукандардын бири эң эле сыйлуу болот. Мына узун арка. Узун аркалап бул немеден кийин эле мисалы үчүн көлдө нарында учадан кийинки эле эң сыйлуу устукан узун арка болуп эсептелет. Андан кийин бул омуртка эсептелет. Бул нарында көл тарапта да. Андан кийин эле жамбаш сыйлуу устукандардын 4кө же 5кө бөлүнөт деп айтпадыкпы? Андан кийин мына кабырга. Кыртыштуу кабырга. Кабырга деген 3кө бөлүнөт. Мында башынан 3кө бөлүнөт. Бул кабырганы 3кө бөлөбүз. Өзүңөр көрүп тургандай, бул дагы кабыргадагы бөлүнөт. Сыйлуу болуп, бул эң негизги сыйлуусу баш кабырга да. Анан дагы мына силерге үйрөтүп кете турган нерсе, балдар, жиликтерден мынакей сулпетін бөлөбүз. Жото мына бул жото жилик. Жото жиликтен сулпетін кесип алабыз. Сулпет деп оны айтабыз, Ушул сулпеттен 5 бармак жасалат. Мисалы үчүн нарында көлдө жиликтер сыйлуу болбогондуктан жилик тартылбайт. Жото жиликти эки жагына тең мындай эт калгандай кылып бөлүп коебуз. Чабылгандан кийин устукан катары жилик баш деп айтылып калат. Жиликтин башы деп. Устукандап табакка тартылганы башынан кайра бирсе кайталап берейин силерге. Эң негизгиси мынакей уча. Эң улуусу уча. Уча. Учадан кийин узун арка кетет. Алар көрүп атасыңар да? Андан кийин омуртка кетет. Бүтүн омуртка кетет. Көрүп атасыңар да, омуртка. Омурткадан кийин жамбашты чабабыз дедик, 4кө же 5кө деп. Жамбаш мына чабылгандан кийин бөлүп жамбаш кетет. Андан кийин мына жамбаштан кийин балдар далы. Далыны да негизи чабабыз. Чапканда бул далынын башы далыды сыйлуураак болот да башка бөлүктөрүнө караганда. Андан кийин эле кыртыштуу кабырга. Кабырганын башы башка бөлүктөрүнө караганда улуу болуп эсептелет. Биринчи башы тартылат. Ошо көл нарын тараптарда жиликтин баштарын кичүүлөргө тарта берсе болот да, жейт, бере берет. Бул мен айткан ирети, устукан тартылыш ирети бул көлдө жана нарында тартылганын айтып бердим. Эми силерге азыр айтып берейин немедеги чүйдө, таласта, ошто, жалал абадта кандай тартылар. Нарын көлдөн айырмаланган булар жиликтер, жалал абад ошто айырмасы бул улук болуп эсептелет. Жиликтер тигилер арка омурткалардан улук болуп эсептелет, тартылат. Учадан кийин эле жалал абад ош чүй таласта жамбаш кетет, чабылганы. Андан кийин жото жилик. Мына алар көрүп атасыңар. Андан кийин кашка жилик. Анан омуртка, аркалар, узун аркалар кете берет да. Эми койдокундай эле кар жилик болуп кете берет, анан кабыргалар кете берет. Негизинен ушундай болду. Жигиттер жылкы союп, жиликтөө боюнча көргөзмө сабак алышса, бул учурда кыздар сары май жасоо көргөзмө сабагына киришти.
Арбаңыздар кыздар. Бүгүнкү көргөзмө сабагыбыз ашканага тийиштүү болгон, сиздерге тийиштүү болгон бул эзелтен келген сары май жасоо жана сары майды башынан баштап каймак кезинен баштап казанга салып, андан ары сары майдын табакка куюлушуна чейин көрсөтөбүз. Азыркы биринчи баскычы бул каймакты чалуу. Чалганда кандай чалат, каймактын кандай өзгөчөлүктөрү бар, каймакты эмне үчүн сары май кылабыз деген маалыматтар менен сиздер менен бөлүшөбүз. Суюк жаңы каймак болсо сары майга жакшы чалынбайт. Кичине тоңутуп, 1-2 күн өткөрүп, мындай катуу кылып алганда, чалганда суусу жакшы чыгат. Андан кийин мындайынан эзип баштайбыз. Эзгенде текши жакшы эзилсе, суусу чыгат. Анан каймактын өз сары май болгучактыгы эме өзгөчөлүктөрү жөнүндө айталы. Негизи бизге белгилүү болгондой, каймактын 3 түрү бар. Бул кам каймак, ал деген чийки сүттүн үстүнөн калпып алынат. Андан кийин жөн эле сүт, бышкан сүттүн үстүнөн калпып алынат. Андан кийин бул сүт тарткан машинадан тартылган каймак. Буну текши ушундай эзебиз. Байкап атасыңар, монтип азыр жакшы чалуунун негизинде сүт чыга баштайт. Сары май бул эзелтеден келген эле кышкыга даярдык, же болбосо бул катык аш. Катык аш деген, мисалы билесиңер, кыргыздар мурун кышкыга даярдык көрүшүп, сары майды катытып койсо, ал тура берет, эч бузулбайт. Кыздар мынакей өзүңөр көргөндөй, андан бери чалынгандан кийин азыр эме суусу чыкты каймактын. Эми бул сууну каймактан бөлүш үчүн мындай кыймылдарды жасайбыз. Бул сууну сыгып алабыз каймактан. Кыздар, мына көрдүңөр, биз каймактын суусун чалып бөлүп алдык. Эми муну ушул тейден эле казанга сары май кылганга жөнөтпөйбүз. Буну биз бир аз муздак суу менен чайкайбыз каймакты. Буну онда кыймылдар менен эме чайкайбыз. Мында суу калбаш керек. Майдын таза, ак, тунук болуп, ана чөбөгөсү аз болуш үчүн муну чайкаш керек. Мынакей бардык чалуу же болбосо каймакты суудан бөлүмү бүттү. Эми бул даяр каймакты же болбосо майды дейбиз, сары май кылганга казанга жөнөтөбүз. Кыздар, мына очоктун жанына келдик, казан жанына. Эми сары май тууралуу, сары майды кандай кайнатабыз, сары май тууралуу көптөгөн маалыматтарды Жанат эже айтып берет, жана сары майды Жанат эжебиз бышырат. Мына кыздар, жогоруда силерге Рахат эжеңер чалган майды кандай жасайт көрсөтүп берди. Эми кийинки катам бул чалынган майдан сары майды сызгырып алуу. Ошону көрсөтүп берейин. Ал үчүн биринчи муздак казанга ошо чалынган майды салабыз. Андан кийин от жагабыз. Отту деген негизи катуу жакпаш керек, жай отко жагыш керек.
себеби эгер өтө катуу от жагылганда бул майды түбүнө тартып кетет дагы, анан май күйүп калат, түбүнө жабышып калат да казандын. Ошон үчүн отту мындай жайыраак отко от жагыш керек да. Казан ысый баштагандан баштап муну аралаштырып туруш керек негизи. Түбү ысып баштагандан түбүнө тартып кетпеш үчүн. Мына азыр могу бөлүнүп атат, могу көбүгү жоголуп баратпайбы? Сары май өзү бөлүнүп чыгат, мына аралашып отуруп. Сары болуп өзүнчө тунук болуп бөлүнүп чыгат. Чөйгө болуп калат, анан ооба, астына чөйгө пайда болот, ошондон билсе болот. Мына кыздар сары май даяр болду. Эми муну казандан акырын тундуруп идишке куюп алабыз. Мына кыздар бул даяр сызгырылган сары май. Кыздар, жана сиздер көргөзмө сабак каймак чалуу боюнча болуп өттү. Көрдүңүздөр кандай ыкмасын, эрежелер бардыгын. Эми сиздердин алдыңарда бирдей көлөмдө куюлган каймактар бар. Ошону сиздер көргөндөй, билгендей, үйрөнгөндөй аткарасыңар деп ишенебиз. Сиздерге ийгилик. Кыздар сары май жасоо боюнча көргөзмө сабакка көңүл бурган соң, ар топтон бирден кыз чыгып, алгач каймакты чалып, суусун бөлүп чыгарууга киришти. Топтун ичинен бардыңар бирдей башладыңар эле, жана ошондой эле сиздин суусу эртерээк чыкты. Сиз муну эмне себептен деп ойлойсуз? Менин оюмча, ошо сынактын башталарында мен шамдагайлык кылып койдум деп ойлойм. Өзүмдүн тобумдун намысын коргош үчүн болгон аракетимди жасап, болгон күчүмдү ушуга салдым десем жаңылышпайм. Жана ошондой эле атыбызга затыбыз жарашып, биринчилерден калдык деп ойлойм. Оюм ушундай болду. Муну окуп билимин алдыңыз, жана ошондой эле практикалык жактан бул кандай экен сиздин оюңуз? Менин оюмча бул аябай кыйын экен. Колуң ооруп, абдан катуу болуп кетет экен, ошондуктан меники анча окшошпой калды окшойт. Айтыңызчы, суусу тезирээк бөлүнүп чыгуу үчүн эмне кылыш керек экен? Негизинен бул каймакты эме болуп атканда деген бат-бат катуу анан жана бат-бат кыймылдаш керек экен да башындачы. Андан кийин кыймылдаганда бул мындай кыйыныраак болуп калат экен, анткени каймак деген катып анан эме колубуз эме болгонго катуу болуп калат экен да. Башынан ошо шамдагайлык керек экен. Ошентип кыздар каймактан кылдаттык менен суусун бөлүп алган соң, бөлүнгөн ак майды казанга салып, сары май жасоого киришти. Кайсы топтун кыздары алдыга ийгиликтүү озуп чыгат, чогуу күбө болобуз. Жок, очок от жаап көргөн эмесмин. Буну оңой деп ойлогом, бирок аябай кыйын экен, бунун өзүнүн түйшүктөрү бар экен. Жадан кыздардан талашып аткан, мен аралаштырам, мен карайм сары майды деп. Бирок азыр өкүнөт турган, бир жагынан сүйүнүп деле жатам, ушундай неме долбоорго катышып, ушундай сары май жасоону үйрөнүп калдым. Оту жерине жеттим деп айтсам болот. Көпкө чейин биздин отубуз тутанбай, оттун мындай жакшы күйбөгөнүнө байланыштуу биз азыр кыздарда кичине артка калып калдык деп айтсам болот. Бирок менин оюмча бул жакта убакытта эмес, тескерче сапатында деген ойдомун. Буга чейин каймак жасаганды көргөм, бирок каймак жасап да көргөм, бирок сары майга чейин жасап көргөм. Демек өмүрүңүздө биринчи жолу сары май жасадыңыз. Анан корккон жоксузбу, ушундай чоң конкурста сары майым туура эмес болуп калбайбы деп? Жок, биз аябай кылдап менен карап жаттык, эжейдин болуп жаткан нерселерин. Мен ишенем, биздин топтун баардыгы ишенет, сары май аябай даамдуу болот. Көкжал, Дилгир, Жетиген тобунун кыздары оюн айтып бүткүчө, аңгыча Алгыр тобунун казаны да очоктон алынды. Эмне үчүн деген суроого мындайча жооп беришти. Себебинен биз биринчи бүтүп, биринчи ошол очок асканбыз. Ошонун себебинен эртерээк даяр болуп, эртерээк чыгардык деп ойлойм. Демек силердин сары майыңар даяр болду десек болот. Бул сары май жасоо сынагында эң негизгиси биринчи жасап бүткөнгө эмес, сары майдын даамына көңүл бурулат. Аны атайын калыстар тобу даамдап көрүп баа беришмекчи.
Кана кыздар, майыңар кандай болду көргүлө. Бааларды айтып коелу. Чалуу бөлүндө кырында бул же болбосо биз баардыгыңарга бирден бал бердик. Баардыгыңар эле окшош, жакшы болду. Көрсөтүлгөндөй эле, мисалы, сүтү калып калган жок же болбосо суу менен чайкабай койгон жоксуңар. Баардыгын көрсөтүлгөндөй эреже менен жасадыңар. Ашканада өзүңөрдү алып жүрүү же болбосо чалуудагы тазалыгыңар, кыймылдаганыңар боюнча сыналдык. Ал болсо дилгир тобуна 1 упай, андан кийин көк жалга 0,3, жетигенге 0,7, алгырга 1 бал. Андан кийин майдын чыгышы боюнча дилгирдики 0,6, андан кийин көк жалдыкы 0,8, жетигендики 0,8, алгырдыкы 0,5. Жашоодо бийик чоку бар, жашоодо ылдый өйдө бар. Өйдөлөтчү адамды жашоодо терең билим бар. Кабыл алсаң билимди, бийик дейсиң тездеп сен, сөз берметин иликтеп, тереңине жеткин сен. Кезек кайрадан сөз бермети бөлүгүндө. Кымбаттуу балдар, бүгүн кезектеги сөз бермети бөлүгүндө биздин турмушубузда кеңири пайдаланып жүргөн кыргыздын дагы бир төл сөздөрүнө кезек берип, күч кубат деген сөздүн тереңин ачып бермекчибиз. Акыл уккан адам, өзчү адам. Ал эми акылда турган адам, кубаттуу адам. Силер балдар күчтүү, кубаттуу болгуңар келеби? Албетте. А бирок ошол сөздөрдүн тереңин билесиңерби? Кубат деген бул бардык күчтөрдүн төптүгү болуп саналат да, кубаттуу болуп саналат. Ал эми күч болсо бардыгы бар, бирок бир гана нерсе жетишпейт. Мен ошентип түшүнөм. Мен оюмча ошо адамдын күчү эки түргө бөлүнөт да. Бул биринчиси болсо ошо биздин өзүнүн сырткы физиологиялык күчүбүз. Жана дагы ошо экинчиси ошо өзүнүн ички руханий күчүбүз. Жана дагы мен ошо кубат деп ошо күчтүн туруктуулугун түшүнөм да. Ошо күчтүн мисалы биз өзүбүз ошо жаман болуп турган учурда чөгүп кетпей, күчтүү болуп турган учурда көбүп кетпей, ошо өзүбүздү бир калыпта сактаганда анан ошондо гана кубаттуу адам деп эсептейм. Бул биздин сөздүн угузга жараша күч кубатка же болбосо күчкө эле дейли. Кыргыз элинде макал бар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Бул жерден биз байкап атабыз, күчтүн бири-биринен айырмаланып, бири-биринин салмагы башка экенин түшүнүп атабыз. Күчкө жетүү, же болбосо күчтүү болуу, кубаттуу толук бойдон кармап туруу деген терең сөздү бизге Гүлнур эже ачып бермекчи. Негизи адамда өтө көп күч бар. Өтө көп күч бар. Мисалы алсак, акылдын, ким эжеңер айтып кеткендей, билимдин күчү, андан тышкары бул кыз айткандай дене кубаты, мисалы чымыр денелүү, андан тышкары ар тараптуу күчтөр болот экенби? Бирок адамда 5 өзөктүү күч бар. Бул кайсы күч? Бул акылдын күчү, билимдин күчү, сөздүн күчү, ой толгоонун күчү, анан ишенимдин күчү. Мындай жашоо ушул нерселер өтө керек. Ишенимдин күчү, мисалы токтосок, адам өзүнө ишенбесе, өзүнүн сөзү кубаттуу болбосо, анын жашоосунда ийгиликтери жок болот. Мисалы жөнөкөй эле, мен ушул тоону кырды аша алам, менин кубатым жетет десең, ошо чоң бийик кырды аша аласың. Адамда ишеним күчү абдан таасир берчү күч. Анан деген кээ бир адам ооруп калды деп коелу, ооруп калып эле анан деген өлөсүң деп койсо, жөнөкөй оорудан деле өлүп калат. Ишенип алат да, ошо мен өлөм дегенге. Ишенимдин күчү. Анан сөздүн күчү бар. Кээ бир акылдуу, билимдүү адам ошол акылын, билимин айта албайт, элди ичте албайт. Себеби анда сөзүнүн күчү жок. Анын баары ичинде, бирок айта албайт.
ошо билимди көрсө мындай жасай алат, бирок сөз менен айтып көрсөтө албайт. Анан эгерде ошол 5 өзөктүү күчтүн баары төп келип бир эле адамда болсо, ал кубаттуу адам. Себеби ал башкаларды ынандыра алат. Башкага жол көрсөтө алат акылы менен. Билими үйрөтө алат. Ошонун баарын камтыганда ошол кубатка жетет. Андан тышкары өзөктүү эмес, ар бир адамда өзгөчө күч бар. Бул эмне күчтөр? Мисалы, сабырдуулуктун күчү. Сабырдуу болуу бул бийик адамдар эле жетет. Кээ бир сабырсыз адамдар сонун бир нерсени өзүнүн сабырсыздыгы менен бузуп алат. Ушу мына жеттим дегенде өзүнүн сабырсыздыгы менен ошол ишти талкалап алат. Негизи адам 7-8 өтө күчтүү кармап кете алат. Кыргыз эл бүгүн күчтүү элбиз. Эми биз балдар кубатка тололу. Күчтүү, кубаттуу элдердин бири бололу. Бир заманда Азиянын арстандары деген атка конгон эл болгонбуз. Эми биз күчтүү, кубаттуу болуп, кайра да ушул атыбызды кайрып алалы. Келечек жаштардын колунда. Биз силерге кааларыбыз балдар, күчтүү, кубаттуу болгула. Мырзалар буга чейин устукан тартуу боюнча теориялык жактан сабак алып келишсе, бүгүн өз алдынча конокторго устукан тартып сынактан өтүшмөкчү. Мында 4 топ 4 башка дубандын эрежеси менен устукан тартышат. Алгач балдар чучугулак кармап, натыйжада Жетиген тоуна Чүй областы, Делгер тоуна Ош жана Жалал Абад областы, Алгыр тоуна Ысык көл областы жана Көкжал тоуна Нарын областынын устукан тартуу эрежеси келди. Катышуучулар устукан даярдоо алдында алгач коноктор менен таанышып алышты. Анткени коноктордун даражасына ылайыктап устукан тартышмакчы. Кымбаттуу балдар, азыр меймандар менен тааныштыра кетчү болсок, бул төрдө отурган Кыргыздын манасчысы, Кыргыз элинин манасчысы Рыспай Исаков. Андан бери дагы эле Кыргыздын манасчысы Дөөлөт Сыдыков. Андан өйдө Мурат Алыбаев, Кыргызстануу долбоорунун демөөрчүсү. Андан бери өтсөк Шамал Бегалиев, бул дагы Кыргызстануу долбоорунун демөөрчүсү. Аркы тарапта болсо Кумарбек Айдаралиев, бул да демөөрчү Кыргызстанууга. Мен жанында отурган болсо Кадыржан Райымбеков, демөөрчү Кыргызстандын. Аркы тарапта болсо Мелис Мураталиев, ушул долбоордун жетекчиси. Жанында отурган Тилек Асаналиев, Бактөлөт коомунун ишкери. Андан тышкары дагы силердин мейманыңар болуп, мен Болот Акматов. Биз биринчи баштайбыз. Төрдө болсо Рыспай Исаков, андан кийин Дөөлөт Сыдыков, андан кийин Уларбек агай. Катар демерчилер жана биздин фонддун жетекчилери жана жетекчилери. Ал жакта айымдар жок экен, жалаң эркектер 9 кишиден турушат. Бул Рыспай Исаковго берилет, төрдө отурат. Ортосунда отурат. Жамбаш кетеби экинчи? Экинчи Жамбаш кетет. Жамбаш азыр. Жамбаш мына. Бул Жамбаш болсо Дөөлөтбек Сыдыковго берилет. Башчагы эмеде бар экен. Чатпо. Колуң эме болбоду? Кесилди. Мына муну көтөр. Санап көтөр. Муну көтөр. Сен муну көтөрчү. Арыбаңыздар. Жетиген тоуна Чүй жергесинен устукан тартуу эрежеси келген. Бул уча сыйлуу устакан. Бул төрдөгү Рыспай ага тартылат. Ал эми бул кашкажелик Рыспай аганын оң тарабында отурган Дөөлөт ага тартылат. Бул жерден Дөөлөт Сыдыковго кашкажелик эмес, Жамбаш тартылышы керек эле.
жетигендин балдары кашкажиликти жамбаш менен жотожиликтен өйдө көрүп, 2 ката кетиришти. Бул жамбаш Рыспай аганын сол тарабында отурган аксакалга тартылат. Ал эми бул жотожилик Дөөлөт аганын оң тарабында отурган аксакалга тартылат. Ал эми бул далы бул Кумарбек аксакалга тартылат. Ал эми бул каржилик Кадыржан абага тартылат. Ал эми омуртка болсо Мелис абага тартылат. Бул жерден да жаңылышты. Анткени жолу боюнча Мелис Мураталиевке узун арка, ал эми Болот Акматовго омуртка тартылышы керек эле. Карчыга болсо Тилек ага тартылат. Ошол. Жыйынтыгында жетиген тобу устукан тартууда 3 ката кетиришти. Жок, жамбаш эмес, жамбашты. Жотожиликти. Жотожилик. Тезден балдар, тезден. Кашкажилик. Анан жамбашты салалы. Жамбаш четкерек. Четкерек салалы. Экинчи тартабыз. Шуну бүтө анда эми алып бара берели. Дилгир тобуна Ош жана Жалал-Абад жергесинин устукан тартуу эрежеси келген. Арбаңыздар. Устукан тартуу боюнча айтып кетсем, эң сыйлуу болуп бул уча болуп эсептелинет. Бул учан болсо, көбүнчө кудаларга, аксакалдуу адамдарга тартылат. Эгер кудалар 1-2 куда болсо, анда анын эң улуусуна учан тартабыт. Жана тең туугандар отуруп калса, анын ким алыскы жерден келсе, ошого учаны тартат. Жана бул устукан эң сыйлуу болгондуктан мен эң сыйлуу коногубуз Рыспай агайга бермекчимин. Кийинки улуу адам боюнча ошо Рыспай агайдын оң тарабында отурган Дөөлөт агай болуп кетет. Дөөлөт агайга ошо кийинки устукан жамбаш тартылат. Жана ошондой эле Рыспай агайдын сол тарабында отурган Мурат агайыбызга андан кийинки кашкажиликти тартат. Бул жерден кашкажилик жотожиликтен мурун кеткени үчүн ката деп эсептелинет. Андан кийинки тарап ушул эр жактагы Шамалбек агайыбызга кийинки устукан тартабыз. Аны жотожиликти тартабыз. Андан кийин бул оң тарабыбыздагы агайыбыз Кумарбек агайыбызга биз узун аркаларды тартабыз. Кийинки болуп мен сол тарабымдагы Кадыржан агайыбызга андан кийинки устуканды тартабыз. Ал карчыга болуп эсептелет. Андан кийин ушул Мелис агайга омурткалар тартабыз. Ош жана Жалал-Абад жергесинде арка, кабырга, омурткалар жиликтерден кийин тартылат. Жана мен сол тарабымда отурган агайга кийинки жилик, кийинки устукан бул далыны тартабыз. Бул далыны бөлгөндө бул баш болуп эсептелет, жана эң сыйлуусу болуп. Жана Тилек агайга болсо бул каржиликти тартабыз. Дилгирдин балдары далы менен каржиликти аягында тарткандыгы үчүн жалпысынан 5 ката кетиришти. Устукан тартканда кыйынчылык болдубу силерде? Кыйынчылык эми кашкажилик, жотожилик дегендерди ошо айырмалар аябай көп экен да. Ошо таба албай бири-бирине окшош экен аябай. Анан ошолорду айырмалай албай анан бир аз ошондон кыйынчылыктар ошондон келди да. Ал эми бышкан эт менен чийкеттин өкөн ортосун оңой эле айырмаладыңарбы? Жок, чийкетти биринчи биз көрүп жаттап алгандан кийин, андан бышкандан кийин дагы өзгөрөт экен, эттер көп, чоңоюп, андан сөөктөр да жабылып калат экен. Ошондуктан айырмалашта кыйын болот экен да. Ал эми азыр силер туура тарттык деп ойлойсуңарбы? Биздин оюбузча туура. Амин. Кудай ден соолук берсин, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Кыргыздын эр жигит кыздарынан болгула. Ошо Кыргызстандын теле долбоорубуз кеңири Кыргыз элине жайылган, келечегиңерди кең кылган долбоор болсун.
Учаны баштадык, учадан кийин эмне эле? Учанын ичинде жок карчыган башы? Карап койчу. Жок бул. Өзүле. Учадан кийин узун арка. Ичирек омуртка кеч керек. Андан кийин омуртка башкача айтканда канат арка болуп саналат. Алдыга майда. Силер мурун устукан тартып көрдүңөр белебиз алдыңарча? Жок, мурда тартып көргөн эмеспиз. Биринчи жолу тартып атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө устукан тартканда эң чоң устукан кандай деп аталды? Бул жерде эң чоң устукан катары бул жерде уча деген эң негизгиси болуп эсептелет. Ал эми эң кичинекейчи? Эң кичинекей. Арыбаңыздар. Биздин топ алгыр тобу Ысык көл жана Ысык көлдүн эрежелери менен тартылып атат. Эң биринчи устукан бул уча тартылганда бул учурда азыр Рыспай агайга тартылат. Андан кийинки ошо жылкынын устукандары болуп бул узун арка болуп саналат. Узун арка бул жолунун улуулугу боюнча экинчи болуп Дөөлөт агайга тартылат. Андан кийинки бул канатты арка жолу боюнча үчүнчү болуп турат дагы агага тартылат. Төртүнчү жамбаш тартылат. Андан кийинки карчыга тартылат. Андан кийин далы тартылат. Далынын баш жагы. Бул жерден кабырга менен далы орун алмашып калды. Себеби далы кабыргадан бийик турат. Анан кашка жилик тартылат. Жото жилик дейм. Жото жилиги? Андан кийинки тартылуучу жилик кашка жилик болуп саналат дагы. Болот агайга. Анан акыркысы кар жилик болуп Тилек агайга. Көлдүн эрежеси боюнча жилик баштар сыйлуу табакка тартылбайт. Алгырдын балдары 3 жилик баш тартып, жалпысынан 4 ката кетиришти. Жилик баштын ордуна омуртка, арка жана кыртыштуу кабырга тартса болмок. Учат даяр. Жамбаш. Жамбаш катан. Ушул жамбаш. Ушул жамбаш. Точно. Я бул эме да, брат. Дал. Сала бербейм далын. Бул кашка жилик, жото жилик да мо. Жок, кашка жилик. Кашка жилик мо, кашка жилик. Саман далы кен. Далы кетти. Далы кашка жилик. Карчыга гана, карчыга. Карчыга гана. Мынасы кетпеди. Карчыга 3кө бөлүнгөн да. Карчыга гана. Эмне бөлүнүп калганбы карчыга? Мо карчыгабы? 3кө бөлүнгөн болчу. Үчөө тең кант бөлүнүп кетти. Канч бөлөсүң? Тер алып. Мына бул төшүн сал, төш керек жаган саймен алдарга берилет. Жакта жок да кыздар. Эмне мо бөлүнүп турбайбы эмне? Карчыга. Анда. Карчыга алдык, мына. Үчөө болуп кыртыштуу. Кыртыштуу карчыга. Анда. Кыртыштуу карчыга. Баш. Жамбаш. Жамбаш тартат, узак тартат, омуртка гана омуртка. Омуртка мына буякта, мына могу омуртка. Бүгүнкү устукан тартууда баш тартылдыбы? Жок. Бүгүнкү эмеде жок, тартылган жок, тайда анда баш багамайт. Жиликтерди тартып атканда деген эч кандай адашуусу болбогон каалайбыз жана күч кубат менен колдоп турбакпыз. Урматтуу агайлар, карыбаңыздар, оорубаңыздар. Ушу устукандан бизге нарын дубандыкы келген. Ошондуктан биз эң биринчи, эң сыйлуу конокко
негизи кыргызда манасчылар эң сойлуу конок болуп эсептелет. Ар кайсы жерде сыйлуу болуп дайыма урматталып жүрөт. Ошондуктан биз учаны Рыспай агайга тартабыз. Бар боло эленайм Рыспай. Келиңиз. Экинчи болуп бу да сойлуу конокко манасчы Дөөлөт Сыдыков агайыбызга жамбаш тартылат. Бул жерден учадан кийин эле узун арка менен омуртка тартылышы керек эле. Бул жерде көк жалдын балдары жамбаш тартышты. Үчүнчүдөн узун арка болуп, бул да сыйлуу конокко тартылат. Келиңиз. Бул болсо омуртка, бул да сыйлуу адамга Кыргызстандын колдогон агайыбызга тапшырып коесок. Кытыртуу карчага сыйлуу агайыбызга тартылат. Келиңиз. Кытыртуудан кийин далы болуп эсептелет. Кабырга далыдан кийин тартылышы керек эле. Бул жерден да ката кетиришти. Андан кийин кашка жилик меңиз агайыбызга. Анан жото жилик. Андан кийинки сыйлуу агайыбызга. Андан кийинки устуканыбыз болсо буякта сыйлуу агайыбызга тартылат. Нарында дагы көлдөгүдөй эле сыйлуу табакка жилик баш тартылбайт. Көк жалдын балдары 3 жилик баш тартып, жалпысынан 6 ката кетиришти. Бүгүнкү өнөр казынада биз белгилүү манашчылар менен жолугушуп, алардан манашчылык өнөр боюнча кызыккан суроолорубузга жооп алабыз. Ошондой эле улуу баяндан үзүндү угабыз. Айланайын жарыктык, өрдөк казы чуркурап, муну ошондо береге, ак сүзүп ойногон, көрсепенде тойбогон. Жаштар, балдар, мына бүгүн улуу сөз, улуу жомок, улуу баян жөнүндө сөз козгогон турабыз. Бул эми обого колду серметкен, оюңду көккө дегдеткен, 18 000 ааламды обону менен терметкен, өрөпкө айтып киргенде өнө бойдон тер кеткен, ай жылдап айтса түгөнбөгөн, аркырап агып үйөрлөгөн, күн түндеп айтса түгөнбөгөн, күргүчтөп агып үйөрлөгөн бир бүтпөс дастан, бүтпөс сыр, бүтпөс жомок. Ал улуу баян жөнүндө бир сөз менен айтып берүү дегеле мүмкүн эмес. Ошентсе дагы силерге тааныштыруу иретинде бир сыйра баян кылып, ал жөнүндө кеп кылуу иретинде азыр Дөөлөт агайыңар экөөбүз сөз козгогону турабыз. Бул улуу баян кандай? Кантип айтылып калган? Анда эмнелер айтылат? Эмне үчүн айтат? Манасчы деген кийим деген сыяктуу суроолор өзүнөн өзү жаралат болуш керек силерде. Манасчылык деген бул биздин элибиздин тарыхын ыр менен айткан кишилер манасчылар. Болгондо дагы ооз эки түрдө ошол нерсенин баардыгын коюлуштуруп, жамгырдай сабалатып, нөшөрдөй төгүп айтып туруу башка элдин багына буйрган эмескен. Бул Кыргыздын сыймыгы десек жаңылышпайбыз. Анан эми Манас Баатырдын, Манас таасын өзү жөнүндө айтып берсек, бул кыргыз жоголордо бактысына жаралып, таруудай чачырап кеткен жерден бирден терип чогултуп отуруп, жыйнап, чоң бакубат мамлекетке элге айландырган Кыргыздын касиеттүү атасы, бабасы. Мына бүгүнкү доорго, бүгүнкү күнгө жетишибизге да себепкер болгон атабыз десек жаңылышпайбыз. Мындай нерселерди биз унутпашыбыз керек. Андай улуулуктарды улукташыбыз керек. Бабанын жолун унутуп, келечекти курутпашыбыз керек дегендей, ар дайым көкүрөгүбүзгө сактап, көңүлүбүздө тактап, ар бир сабын аңыз кылып, даңаза кылып айтып жүрүүгө милдеттүүбүз. Арыбаңыздар.
улуу элдин урпактары ушул Манас баянын сурап, Манас баяны тууралуу кеп кылып атканыңар жакшы кеп. Билбесең сурабашкадан билимдин болбойт уяты деп Какен атабыз айткандай, ушул көп нерсени билгенге жалпыбыз эле дилгирленип жүрөбүз. Эми бул Манас атабыз тууралуу айтсак, Манас түгөнбөгөн чексиз аалам, түгөнгүс мухит, океан. Мунун өтөөсүнө эч ким айтып жеткен эмес, жете да албайт. Жетүү да мүмкүн эмес. Манас атабыз көктөн жалпы кыргыз элинин тилегинен бүткөн, көктөн жерге түшкөн, кайыбынан кабылган, каалаган жерде табылган, ошо кыргыздын багына келген, элдин эртеңине жаралган уулу болгон. Манас атабыз көзүнүн тирүүсүндө кыргызды кандай колдосо, өзү көзү өтүп кеткенде дагы ошондой колдоп, коргоп келатат. Ошон үчүн кыргыз менен Манасты ажыратып караганга болбойт. Себеби кыргыздын каада салты, үрп адаты, нускалы сөзү, жашоо турмушу төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки жашоо турмушунун баары ушу Манастан алынган, Манаста камтылган. Себеби экөөнү ажыратып салса, кыргыз мамлекети, кыргыз дөөлөтү жок болуп кетиши мүмкүн. Кыргызда канча миң сөздүк болсо ошонун баары Манастан алынган. Бир эле нерсеси да бул. Ошон үчүн Манасты биз жакшы билишибиз керек, кийинки урпактарга айта жүрүшүбүз керек. Дүйнөдө канчалаган дастандар бар, бирок аты калган, өздөрү өлүгө айланган. Манастын жандуулугу ушунда ушул күнгө чейин ооздон оозго айтылып, мына силердей улан кыздар айтып, жалпы эл журт айтып, элдин ичинде манасчылар чыгып айтып, анан ушул убакка чейин келатат. Эми Баатыр атабыздын касиети жалпыңарды колдосун. Менимче балдардын суроо жооптору бар го дейм, анча-мынча түшүнбөгөн жерлеринен болсо, Дөөлөт агай, аргаңыз кыздардын Манас айтуусуна кандай карайсыз? Бул туурабы же туура эмеспи? Кыздардын Манас айтканына түз эле көз караштамын. Себеби буга чейин деле Сейде деген энебиз, Сейдене деген энебиз айтып келген. Семете айтып келишкен. Бирок бир нерсеси ушул оорураак болуп калат аял кишиге. Аял кишинин ансы деле түйшүгү төмөн болот да. Ал үй окатын кылыш керек, элди кыдырып чыгып айта албайт. Эне болот, төрөйт, аны муну болот, анан ошон үчүн оорураак да. Эки бирдей Манастын жүгү өтө оор болот. Ал оор жүктү дагы, анан энелик жүктү да көтөрүп кетиш өтө оор. Ошон үчүн көтөрө албай алгандар да көп да, биз көз алдыбызда деле көрүп жүрөбүз, ошо көтөрө албай алгандар. Ошон үчүн Жамгырчы деген Манас өткөн экен, ошон үчүн айтса керек да ал киши. Аял киши оозунуп Манас айтпайт, Семете айтса болот депчи. Анан ошо Баатырдын жүгү оор болгондон кийин балким ошондон улам айтылган сөздүр да. Арбаңыздар, менин суроом болсо бул негизинен бул Манас айтуу бул Кыргызстандын улуу касиеттеринин бири деп айтылат го. Жана ушул касиетке ээ болгон адамга аян көрүлөт экен да. Жана ошо аянда айтпай койсо, ал адамды майып кыла башташат экен да. Ошондо дейм бул касиеттен, каардуу касиеттердин бири болуп эсептелип калабы? Бул мындай. Чындап эле ушул жагдайды алып карап, бул майып кылып койсо ал эмес, бала чакасынын өмүрүн алып койгонго чейин барса, бул анда оң жолдон келген иш эмес го деп түшүнгөндөр да бар да, тетири жоргандар да бар. Жок, бул моюнга артылган милдет жүк да, туурабы? Ошол жүктү артыныш милдет болгондон кийин ана алып кетиш керек. Ар жака көтөрүнүп кете албасаң, анда өз азабың өзүңө дегендей. Ал жөн эле жазалай бербейт. Ошол жүктү көтөрүнүп кетсең, артында эбегейсиз зор сыймык сыйы бар. Анан Манас түшүмө кирсе эле Манасчы болушум керек деп түшүнүп алгандар бар азыр. Андай эмес. Эгер баатырлар түшкө кирип айт дей турган болсо, анда сага Манасчы бол деген белги. Жөн эле түшкө кирсе, бул жакшылыкка деп жоруш керек. Ал нерсе, ал адам бул дүйнөдөн баар таба турган, жакшылык көрө турган адам. Эгер ошону кармана билсе, түштү жоруй билсе. Арбаңыздар,
Менин суроом төмөнкүчө болмок. Негизи эле ислам дининде кандайдыр бир ошо ислам дининдеги адамдар суркооттонуп калса, аларды дем салуу менен аяктырып алышат экен да. Анан менин угушум боюнча ошо манасчылык тараптан да ооруп калган адамдарды өзүнчө ошо манасчылык касиетке ылайык дем салуулар менен аяктырып алат экен да. Муну негизи кандай түшүнсө болот? Бул манасчылык ислам динине каршы чыккандык болуп калабы? Манасты динге каршы койбош керек. Бул манас биздин байлыгыбыз да. Анда касиет да жатат, ырым-жырым да жатат, тарых да жатат, адабият да жатат, эң негизгиси көркөм сөздүн кудурети жатат. Ошондой эле элдин касиети жатат. Дубалуу сөз ар бир элде болгон. Сөз өзү касиеттүү нерсе. Сөз өзү сыйкыр да. Дубалуу сөздү жөн эле коелу, жөнөкөй эле сөздү айтып көрөлү. Эгер мен азыр силерди тилдесем, силер таарынасыңар, туурабы? Эгер силерди мактасам, силер сүйүнөсүңөр. Эмне үчүн? Себеби сөздүн касиети ошончолук таасир берип атат силерге. Жөнөкөй сөз ошончо таасирлүү болсо, дубалуу сөз, касиеттүү сөз канчалык таасирлүү болуш керек? Элестетип көргүлө. Мына ошондой ар бир элдин тарыхында ошондой нерселер болгон да. Анан бүтүндөй эл ыйыктап, улуктап аткан нерсе өзүнөн өзү касиетке айланат. Өзүнөн өзү касиетке айланат. Ал ыйык касиеттүү нерсе болуп калат. Мен башында айтып өттүм го, манас келет дегенде байлатма жинди сол болгон ыйлаган бала соронгон дейт. Ошо эч кимге ээ жаа бербей байлатма болуп калган адамдар бир түн тынбай манас айтып өтүп кеткенден кийин кадимкидей эсине келип калган учурлар тарыхыбызда мол кездешет. Анан эми тумоту чыкакты жөнүнө коелу да. Бул эч кандай динге каршы келбейт. Анда ошол Бабаң арын жамагынан бир изим айтып берели. Баягың ай күлүң манас кабылан, айбатың артык барынан, айбат күчүң аламдан, артып турган абыдан, кабыллансын мал жойлойт деп, какан эмес жинденсе, калайман салып бул манас, бул аламды койбойт деп, атаң манас батырды, адамдын журту таныган, айбатына келгенде, ажыдар мисал сүр болгон, айкөл манас атагы, аламга минтип дүң болгон, кечпей сууну толкуткан, барбай жууну коркуткан, ери манастай ким болгон, айкөлүң манас шер эле, телеги тең эле, ичиң карап отурсаң, бул аламдан кең эле, кабыллан манас батырдай, бул дүйнөгө пендени жарата койбос дегеле, мына ошентип бир манас Кытайды күздө аттанып, манас кабылан, телеги тең ошо, теңир сүйүп жараткан, тегиз балбан эр ошо, жан жараткан кудурет, касиеттің ел ошо, кыркекиң иле кол болу, кыраның манна зор болу, бүтүн кыргыз түбүнөн намызы келип кол болу, бежиңге кыргын салганда, так ошондо байкасаң, укпаган жан арманда,
kandı kırgın zor bolup ajaldı bütkön can ölü giz bulgundum bar ölü gizen içken can ölü kekirleşken bar ölü at tüzdeden kızılgan ağıp turgan gezinde kalavanın elinde salıp turgan gezinde kanjığa baş çalıp Бүгүнкү өнөр казынасы бөлүгүндө катышуучулар белгилүү манасчылар Рыспай Исаков жана Дөөлөт Сыдыковдор менен жолугушуп, кызыккан суроолоруна жооп алып, улуу баяндан үзүндү угушту. Ошентип бул долбоордун экинчи күнү дагы соңуна чыкты.